иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы автоунаасы менен адамды сүзүп кеткен деп изделип жаткан шектүү Манас эл аралык аэропортунан кармалганын кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык 1-майда Бишкек Нарын Тургарт автоунаа жолунун 110-чакырымында машине жөө жүргүнчүнү сүзүп кетип, бейтап ооруканада каза болгон. Айдоочу кырсык болгон жерден качып кеткен. Чүйдүн Кемин районунун ички иштер бөлүмү шектүү 29 жаштагы адам экенин аныктап, аны Манас аэропортунан кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин автотранспорт каражатынын кыймылынын жаналарды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Honda Acura үлгүсүндөгү машина айып короого токтотулуп, тергөө уланып жатат. Кыргызстанда 2025-жылдын башынан март айына чейин 1300дөн ашык жол кырсыгы катталып, андан 110 адам каза болду. Дагы 2000ден көп киши ар кандай жаракат алды. Быйыл 3 айда Орусияда каза болгон 18 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин 3 айдагы ишмердиги тууралуу маалыматта айтылат. Ага ылайык Орусиянын ар кайсы аймагындагы номер 13-түзөтүү мекемесинде кармалып турган 77 кыргызстандыкка жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары элчиликтин жана консулдуктун кызматкерлери кыргызстандык жарандар катышкан кылмыш иштери боюнча 17 соттук процесске катышкан. Кыргызстандын 6 жарандын кылмышы жоопкерчилигин жеңилдетүүгө жана жоопкерчиликтен толук бошотууга көмөк көрсөтүлдү. 6 жарандын 624 000 рубльдик маянасы өндүрүлүп берилди. Мындан тышкары жалпы 45 031 консулдук кызматы көрсөтүлгөнү, диаспоралар жана башка коомдук уюмдар менен 28 иш-чара уюштурулганы айтылат. Орусиядагы жарандардан 3 ай ичинде 521 кайрылуу түшкөн. Былтыр ушул мөөнөттө кайрылгандар 258 болгон. Быйыл жыл башынан баштап Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашкан. 5 февралдан тартып чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынган рейстер иштей баштаган. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын рейстерине киргизилип, банк кызматтарын пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге тура албасы жана башка укуктары чектелери кабарланган. Ош шаарындагы балдардын ден соолугун калыбына келтирүү борборунда жана келечек балдардын чыгармачылык борборунда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык капиталдык оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Балдардын реабилитациялык борборунда эскирген чатыр алмаштырылып, ички бөлмөдөгү эшиктер, шыптар жана терезелер жаңыланууда. Майыптыгы бар балдар үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү максатында колдонулбай калган тепкичтер алынып, алардын ордуна лифт орнотулат. Мындан тышкары имараттын арткы бөлүгүнө ашкана куруу пландалып, тиешелүү жер тилке тегизделип жатат. Ошондой эле борбордун кызылсыздыктан чыгып кеткен тосмо салынып, анын ордуна жаңы тосмо курулууда. Ал эми келечек балдардын чыгармачылык борборунда жылуулук системасы жаңыланып, түтүктөр алмаштырылат, ички бөлмөлөрдүн дубалдары тегизделип, пол төшөлөт. Бул жумуштар балдарга ыңгайлуу, коопсуз жана заманбап шарттарды түзүүгө багытталган. Өлкөдө улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Анда айтылгандай, учурда Кыргызстан аймагында согуштун 32 ардагери, 1 согуштун майыбы, 13 согуштун катышуусу, 7 концлагерлердин туткуну жана 11 Ленинград блокадасынын катышуучусу жашайт. Жеңиштин 80 жылдыгына карата бардык ардагерлерге 100 000 сом өлчөмүндө бир жолку материалдык жардам көрсөтүлдү. Жалпысынан 3,2 миллион сом төлөндү деп жазылат расмий билдирүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 4-майда Ысык көлдө мыйзамсыз балык улоого каршы рейд өткөнүн билдирди. Анда министрликке караштуу мекемелердин кызматкерлери Ысык көлдүн Григоревка айылынан Анан-Невага чейин текшерген. Мыйзамсыз жайылган балык улоочу торлор табылып тазаланган, жалпысынан 1500 чарчы метрлик 15 дана тор жок кылынганы белгилүү болду. Бул иш-чаранын максаты көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн, балык чарбасын коргоо экени маалыматта жазылган. Министрлик рейдтердагы билдирди. Буга чейин Ысык көлдүн экологиялык абалы изилдене турганы кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги былтыр октябрда мыйзамсыз балык улоо дагы эле токтобой жатканын билдирген. Ысык көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелет. 2001-жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген. Алмагүл Байкызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.